Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн 15 февраль 2026 жыл элтерде Билерман Ордо кышкы сериялар 6-тур. Барыңыздарга жакшы маанай каалайбыз жана биз бүгүнкү оюнду баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы мына ушул Ибрагим Топчубаев жетектеген команда Ордого келген. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, Чыңгыз Абдырахман уулу команда мүчөсү жеке ишкер, кийинки катышуучубуз Орозали уулу Бакытали ишкер, команданын жаңы мүчөсү. Андан кийинки катышуучубуз Бактиярбек уулу Эржан, тарых юридик факультетинин студенти. Андан кийинки катышуучубуз Рысбек уулу Дастан, ишкер. Бешинчи катышуучубуз Тимурлан Маматов, жана команданын капитаны Ибрагим Топчубаев. Бул команданын мүчөлөрү жалаң мырзалардан куралган жана дээрлик бардыгы ишкерлик менен алектенет. Мына ушул команда урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Урматтуу команда, Ибрагим мырза, команда оюнга даярбы? Эки ооз сөз сизден, оюнду баштайлык. Assalamu alaikum урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Бүгүн тыныгуудан кийин, 6-7 айлык тыныгуудан кийин кайрадан оюнга келип отурганыбызда абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү оюнга Кудай буйрса жакшы ниеттер менен келдик, жеңиш максатында. Жана алдын ала Кудай таалам насип болсо жеңебиз деген жакшы үмүттөр менен турабыз. Команда бүгүн Премьер Лига үчүн ат салышат. Даректерди айта кетели. Экранга көңүл бурабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин дарегет Ош шаар Алмек Татка көчөсү 330, Билерман Ордого деп почтадан кат аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Билерман астыңсыз Ордо биздин Инстаграмда баракчабыз. Фейсбукта Билерман Ордо баракчабыз бар, ал жерге катталыңыздар. Жана Билерман чеки ТВ күчүчө mail чеки туруп биздин электрондук дарегибиз. YouTube'да Билерман Ордо оюндарыбыз бар. Ал үчүн Билерман Ордо деп жазсаңыздар, биздин Кут медиа каналы чыгат, жана ал жерге катталып, оюндарды көрүп, колдоп, комментарий жазып турсаңыздар болот. Ал эми биздин башкы өнөктөшүбүз бул адаттагы эле Барбол кондитердик фабрикасы. Барбол сиздерге ийгиликтерди каалайт. Дагы бир өнөктөшүбүз Таев костюм дүкөнү сиздерге ийгиликтерди каалайт. Мына ошентип биз анда оюнду баштайбыз. Биринчи раунд эсеп 0-0. Биринчи раунд. Раундга старт берилди. Команданын курамында жаңы оюнчубуз отурат. Бул Орозали уулу Бактали мырза. Оюнду жүрүшүндө Бактали мырза менен биз таанышабыз. Биринчи раунд сиздерге каршы Тынчтык Кубатбеков Бишкек шаарынан суроо жөнөткөн. Тынчтык Кубатбеков эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Назарыңыздарга экранга мен бир сүрөт койдум, урматтуу билермандар. Эмнени көрүп турасыңар? Шлем. Туулга, шлемдин кыргызчасы эмне экен? Туулга. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, назарыңыздарда Кюбельхельм деп аталган туулганы көрүп турасыздар. Рыцарылык доордогу бул туулгалардагы көздөр үчүн арналган жылчыкчалардын астында кошумча желдетүүчү майда тешиктерди дагы көрүп турасыздар, 14-чы кылымдагы Кюбельхельм деп аталган бул туулгада желдетүүчү жылчыкчалар дагы адатта сиздер сүрөттө көрүп тургандай туулганын оң жагында гана болгонун байкасак болот. Тимурлан, байкап атасызбы? Оң жагында. Сол жагы бүтүн. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн мындай майда жылчыкчалар туулганын оң жагында гана болуп, сол жагында жок? Минута кетти. Кандайдыр бир климаттык эмеге эмеспи? Аскердик позицияны, аскердик стратегия менен мисалы үчүн нападение өткөндө бир жактан өтүшү мүмкүн. Ошондой болушу мүмкүн. Анан менде бир вариант болду, баягы ат менен алсаң ылдындай мен өнүшкөнгө ошол моментте бияктан суу ичип ичкенге бул жактан ошол баягы мына урусулдап бирок бул канча жактуу сол жагы болуп атат, ооздун тушоо болуп атат. Оң жагы болуп атат. Оң жагы болуп атат, кыскасы бир жагы болуп атат. Жанагындай ошо рыцарлыкта жүгүрүп келатканда балким ушул баягы жаа эмеси тийгенде ошол
Жок, рыцарьлар баягы ат үстүнөн эме кинолордо бар, кайсы кино деле? Ат салышкандан найза менен барып урган го. Ошону ушул жамбаш мен мында карма бар. ошо ар дайым аттын белгиси менен кетет го негизи. Бир вариант да. Ошону кандай жардам берет? Оң жак менен кетип атпайбы? Максатым Бул дем алганда ичи бугулуп кетпеш үчүн эле эмеспи? мен суу чечүү болушу мүмкүн дедим да, себеби бул Адатта эки жагы тең дешип болот да. рагым айсып болчу. Өзүнөн кеп кеткен чирке-миркелер. Жок, атта баары баягы найзаны сайганда биягы менен тосот да. Биягы позиция боюнча Оң жак мененби? Жанагындай найза найза сайылганда ошол ичин баягы тешиктеги изинде калып кетпей мындай. Ибрагим мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Бул суроого Бакыт мырза жооп берип көрсүн. Бакыт Али мырза, жооп бериңиз. Биринчи суроо. Урматтуу баштоочу, эмне себептен кинолордон деле көрөбүз. Анан мен өзүм мурун военный аскер кызматчы болуп иштеген үчүн атлагы атчан рыцарьлар же салышканда ошол бетти тосушат да. Мындай немеге. Неме кирбеш үчүн. Кылычты же бир нерсени стружкасы кирбеш үчүн ушагын тоскон да. Биягы менен мындай дем алган. Бияктан воздух, чистый воздух кирип турган. А биягыны немеге, оң жагыны немеге тоскон. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Ачыла албай койдуңуз да, Бакыт мырза. Ачыла албай койдуңуз. Эмне үчүн ачыла албай койдуңуз? Мен азыр айтам. Биринчи жолу ойногонго. Биринчи жолу ойногонго. Бирок Каршылаштар адатта кылычты же найзаны кармаганда биз кайсы кол менен кармайбыз, Бакыт мырза? Оң кол менен кармайбыз. Демек, соккудагы оң тарапка келиши ыктымал. Эгерде эки жагын тең жылчыкча кылып кое турган болсок, бетке найза тие турган болсо, сактап калуу ыктымалдуулугу темирде мындай төмөн болот дагы, жарып кирип кетиши мүмкүн. Бүтүн темирди жарып кирип кетүү мүмкүн эмес мындай. Ошондуктан дагы сол жак, туулганын сол жагы бүтүн болуп атат, оң жагы ачык болуп атат. Оң жагынан ошо аба кирип туруш үчүн, бирок сол жагы наркыга оң жак болгондугу үчүн найза тийип кетсе, анын тосуп калуу ыктымалдуулугу жогору болгон үчүн ушундай болуп атат. Эреже боюнча мен магистрге кайрылам. Жооптун түпкүлүгүндө бир өзөк бардай. Да, өзөк. Жалпы маңызды беришти урматтуу алып баруучу, андыктан командага кайгарабыз. Түшүнүктүү. Бакыт мырза ошон үчүн ачыла албадыңыз деген ушудан кийинки раунддарда сергек болуңуз, так болуңуз. Азырынча команданын эсебине 1 упай беребиз. 1-0. Команда өзүнүн таблосуна эсепти ачты. Ойлонтулат экинчи раунд. Эми Бакыт мырза, мынакей сөзгө улап кетели. Өзүңүз жөнүндө таанышта кетсеңиз телекөрүүчүлөргө. Сиз жашыңыз канчада, кайсы тармакта азыр иштейсиз? Аскер кызматкери дагы болгом деп атасыз. Мен жашым 36-та. Буга чейин аскер кызматында иштеген. Өтө чоң должносттордо болсо, жакшы эле должносттордо иштеген. 7 жыл стажым бар. Азыр жеке ишкерлик. Демек сиз 7 жыл иштепсиз, Ооба. Түшүнүктүү. Бехруз Бердалов Ташкенттен сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Константинополго болгон кресттик жортууларынан кийин кресттүүлөр ошол жерде олжосунан олжа алышат эми согушта, олжосунан түшкөн баалуу буюмдарды Венецияга жана Италиянын ушул аймагына алып келишкен. Ал жерде күрөөгө коюшуп акча алышкан. Сиздерге суроо. Кайсы аймакка алып келишкен Италиядагы? Кетти. Шуну айталы. Ватикан, бирок нени алып келип? Христиандардын эң ыйык жери ошо. Ватикан христиандардын ыйык жери да алчу. Анан суроонун маңызы эмне Ватикан ошол болду? жерде өзү? Мен ошентип ойлойм. Жок, Италиянын дейт, Италиянын ошо Италиянын ушул эмесинде. Ватикан ана эмеден мурун жооп. Жок, эң кичинекей мамлекет Ватикан да. Болду. Бирок неге кайсы аймагына деди, аймак деле айтты да. Ватикан болушу мүмкүн. Рим эми просто Константинополь дегенде себеби бул эми Византиян эми болду, бербейт. Византия империянын немеси да алчы. Кресттүүлөрдүн эң ыйык неме папалары отурат да ошол жерде. Бири-бирин алдап коюп койт деген мага. Баалуу буюмдар дегенде не болушу мүмкүн эми мисалы ойлоп койгон. Олжо ошолордун мактап баалуу буюмдар эмес. Бирок Рим болушу мүмкүн эмес. Ватикан бул. Рим дейсиз. Крестьяндардын эң баягы ыйык Ватикан отурган жери папас. Мына жеткен алдап айталар бири-бириге. Ичкорундан бери эле бар экен да. Ал ise
боюнча. Өзү Ватикан ошол жерде Италияда. Уверен элек. Жок, Меме, ким айтты биринчи? өзүм жооп берем. Чын кыз жооп берсин. Койгой, чын кыз. Убакыт бүттү. Ибрагим мырза ким жооп берет? Бул суроого Рысбек уулу Дастан жооп берсин. Рысбек уулу Дастан. Италияда кайсыл аймактын аталышын мен сурадым. Ватикан деп коебуз. Биз команда менен Ватикан деген жоопко токтолдук. Ватиканга алып келип коюшкан. Жооп кабыл алынат. Эми мен туура жоопту айтайын. Сиз эми ишкерсиз, Дастан? Ишкерлик менен алектенесиз. Кудайым сактасын, бирок сиз кайсы бир нерсени күрөөгө коюп акча алган эмессиз. Же болгонбу? Жок. Болгон эмес, э? Адатта бир нерсени күрөөгө коюп акча алуучу жерлерди биз эмне дейбиз, Эржан? Ломбард дейбиз. Алар Италиянын Ломбардия деген аймагына алып келип, ошол жерден күрөөгө коюп акчаларды алышкан. Ломбард деген сөз Италиянын Ломбардия деген облусунун аталышы, Ибрагим мырза. Болду. Бүгүнкү күндө Милан шаары ошол Ломбардиянын борбору болуп эсептелет, Дастан. Милан шаары Ломбардиянын борбору болуп эсептелет. Күрөө дегенге маани бербедиңер сиздер. Ломбард. Эсеп 1-1. Телегөрчү тарапка Бехрус Бердалов бир УП алып келди. Оюн болсо улантылат. 3-чү раунд. Ломбардия деген аталышты мындай Чыңгыз мырза бир уккан жайыңыз бар беле? Италияда ушундай аймак бар экен. Мен такыр уккан эмес экен, бирок суроо ойлонуп аткан логикалык суроолордон экен. Өтө жакшы, логика бар болчу. Блиц раунд. Команда толугу менен ойнойт. Александр Герасименко тарабынан берилет. 2017-жылы Парижде адаттан тышкаркы бир ири масштабтуу акция өткөн. Акция болгон көчөдө. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шаардын тургундарын жол чырактарды туура пайдаланууга, же болбосо ар бир жол чырак жанганда, мисалы үчүн жашыл жанганда, өтүүнү, кызыл жанганда токтоону, айтор ушул сыяктуу жол эрежелерин үйрөтүү боюнча мындай чоң бир акция өткөзүшкөн да. Албетте, жашыл чырак күйгөндө биз жолдон өтүшүп кетишибиз керек. Бирок кызыл чыракта да өтүп кеткен жарандар бар, Ибрагим мырза. Бизде дагы бар, дүйнөдө бардык жеринде бар экен. Ар кандай учурда чуркап өтүп кетем дейт, маани бербей калат. Ошол учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү атайын ошол чырактар турган жерге чоң бир билборд сыяктуу экрандарды орнотушкан, атайын диджитал экрандарды орнотушкан. Алар ошол кызыл чыракта өтүп бараткан жүргүнчүлөргө белгини көрсөтүшкөн. Ушундай бир көрүнүштү дейлик. Эми сиздерге суроо. Кызыл чыракта өтүп бараткан жарандарды дагы эскертүү үчүн ал жерден эмнени байкаса болор эле? Кетти 20 секунда. Эгер эле машина келип калса сүзгөндөгү акыркы эмоциясы чыгат го. Машинасынын сүрөтүнө түтүк болгон сүрөт. Ошо түтүк болгон сүрөт. Жанагы бир машина чыккан, машина бир акция болгон. Сүзүп аткан моментте адамдын лицосу бар, бети кандай көрүнүштө болот, чочуганчы. Өзүнүн көрсөткөн эмеспи, Өзүнүн ошо адамдын Жок, жолдо пешеходдо эки бетте камера койгон, келеткан адам өзүнүн. Ошо өзү мен өтүп баратсам, мен тарткандагы автоматически колуп койгон да. 20 секунда аяктады. Жооп деле. Ибрагим мырза. Ибрагим. Бул суроого Билбордтардан эмнени көрсө болор эле? Ким жооп берет? Мен жооп берем. Тимурлан. Урматтуу алып баруучу, ол экрандардан адам эгерде ошо кызыл чыракта өтүп кетканда машина сүзгөндө кандай абал болмок, кесепети кандай болмок, ошону өзүн кыскача көрсө болмок эле да. Ал ар жакта видеого сүрөткө тартып туруп жасап, моментально жасап туруп экрандан чыгарып коймок. Биринчи суроонун жообу туура. Адамдын машина келип калгандагы абалы жана ошол жерде машинанын келе жаткан сүрөтү жана анын апкарып жаткан бир ушундай адамдар ушундай психологиялык басым берген, экинчи өтпөй турган абалга жеткизген да. Экинчи суроо. Орозгүл Нурланбекова. Бул нерсе көрүнүштебизби же бул нерсе Японияда
мындай оору катары эсептелет экен, Ержан мырза. Оору катары. Япондор муну чарчаган жандын синдрому деп айтышат экен. Чарчаган жандын синдрому. Адамга карап айтып атат да. Сиздерге суроо. Эгер япондордун менталитетин эске ала турган болсок, бул жерде алар эмнени назарга тутат бул сөзү менен? Чарчаган жандын синдрому. Кетти 20 секунд. депрессия же йога жалгыздыкпы? Жок, жок. Не чарчаган суроо тагчакчы бул нерсе көрүнүш деп атат. Ошол адам Адамдын чарчаганда көрүнүшү, какой-то адамды көргөндө йога эмеспи? Мындай йога же ошол Япондордо не мындай. самурай нелер бар, отурушу баягындай кылышы. Нелер? оору деп атат. Ошондо какой-то Ойго батуу. ичип алуу, алар яман көп. Ичип алуу жок, ичкенден башка не болчу? например жан дүйнөсү менен болгондо менин оюмда ошо сразу депрессия йога мындай. Уктаган Бул нерсе көрүнүш деп атат. Уйку болбойт. Япондордо мындай Чарчаган адам нерсе деди? уктайт дейт да, көз деген адам уктайт дейт. Синдром. Ибрагим, Чарчаган синдром деп атат. Үй бүлө мамиле. Уйку деп көрөлүчү. Уйку бул нерсе деп, уйку деп. жооп кабыл алынат. Туура жооп жалкоолук. Жалкоолукту япондор аябай жаман көрөт экен. Жалкоо адам бул чарчаган жан деп билет экен аныч. Блиц раунд тилекке каршы токтоп калды. Оюн улантылат. 4-раунд. 4-раунд. Бардыңыздар ишкерлик менен алектеңиздер. Менимче сиздер деле жалкоолукту жактырбасаңыздар керек. Жалкоо болушка неме жок болуп калат да. Ойлонуп атыпчы. 4-раунд сиздерге каршы Нурай Мусаева Токмок шаарынан суроо берет. Түштүк парк деген, Южный парк деген анимациялык мультипликациондук бир сериал бар да. Америка студиялар тарабынан чыккан. Ким көргөн ушуну? Ал жерде 4 бала жөнүндө мындай анимациясы сонун деп айта албайм. Бирок бул жерде мындай социалдык маанидеги көп көрүнүштөр бар ушул сериалда. Ушул жерде бир эпизоддордун биринде каармандар жер бетинде адамдар азайып баратканы жөнүндө сүйлөшүп жатып, ушул канаттуунун этин жешет экен. Ушул канаттуунун этин жешет экен. Балдарга керектүү товарларды саткан дүкөндүн аталышында дагы ушул нерсени көрүүгө болот экен, дүкөндүн аталышында. Эми сиздерге суроо. Жогорудагы суроого маани бере турган болсок, бул жерде кайсыл канаттуу назарга тутулуп жатат? Адамзаттын азайышы жөнүндө сөз болуп аткан болсо, мисалы. Кетти. Болуп бараткан канаттуулар кайсы канаттуулар бар? Додо жок болуп кеткен. Именно адамдардын кесепетинен. Жазында да жоголуп кетип аткан адамдар ошонун этин жейишкен деп атат да. Анан кийин адамдар жеп анан Додо пицца ошол бар. Жок, мындай болуп атат. Адамдар жоголуп кетип атат. Адамдардын азайып кетип атат деген мааниде бир канаттууну. Мен ойлодум да, ол канаттууну жесе адамдар көбөйөбү же ушундай. соокпу анда. Ошонун атта магазинде бар деп атат. же ошол канат азайып Же кеткен KFC канаттуу же азайып кеткен канаттуу жөнүндө сөз болуп атат. Же ошол канаттууну жесе, Бургер Кинг ошол канаттууну жесе KFC канаттуу. адамдардын ошол Бургер Кинг канаттуу да ал деле. Ток KFC Бургер Кинг. KFC болушу мүмкүн. Ошо KFC деп келди да. Экинчи дагы бир нерсе айтты. Например, адамдардын азайышы деген токту жесе мындай Көйөт деген. жирный эмелерди жеп, туура эмес тамактануу. Вариант. Тастан башка дагы башка. Ток болушу мүмкүн. Ток болушу мүмкүн. KFC значит. KFC эми. Жок, дагы бир магазин бир нерсе Төрт деди. бала жаш балдар Магазин атат. ачылып атат. Ошо Төрт жаш магазин балдар ачылып атат. Ким не вариант там одан башка не болушу мүмкүн? Тотолбойлу. KFC болушу мүмкүн. Канаттуу. Да, Додо пицца, дагы эмне? Додо пицца билбейм мен. Дагы эмне? Не ким жооп берет? Ибрагим, Дастан мырза жооп берсин бул суроого. кайсыл канаттуу адам менен байланышкан болушу мүмкүн? Жооп бериңиз. Бул жерде чындыгында суроо бир биз үчүн бир эки тараптуу, эки жактан суроо болуп калды. Бир тараптуусу алар жеп жаткан ошол канаттуунун эти. Эми биз азыр учурда канаттуу дегенде эле тоок. Демек бул канаттууну сиз тоок деп эсептейсиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Демек команданын оюнча бул тоок. Ордону жандан тарылчу. Ордодо кимде кандай варианттар бар? Кайсыл канаттуу болушу мүмкүн? Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузга пингвин келип атат. Анткени Антарктидада адамдар аз болгону үчүн балким ошо пингвин айтыш болушу мүмкүн.
Семете. Урматтуу алып баруучу, биздин команда 2 жооп болуп атат. Мен да өзүм версиямды айтып берейин. Мен уларбы деп ойлоп атам. Анткени улардын үнүн уккан адам узак жашайт дейби. Ошондой бир ишенимдер бар да. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча биз айс деп ойлодук. Баягы Кыргызчасы турна. турна. Себеп? Баягы немеде түшүнүк бар го, эми айтылып жүрөт. Адамдарды баягы алып келип таштап кетти, бала таштап кетти дегендей немедечи. Айс алып келди дегендей. Ошого токтолдук. Туура жооп. Балдар ошол канаттууну жеп жатып ушундай ойго келишкен. Адамдарды, эми адам деген балдар өздөрү курактуу балдарды ойлойт да. Турна жөнүндө ойлошкон. Себеби турна балдарды ташып алып келет деген ойдо болгон булар. Мультфильм дагы бар бул жөнүндө, чыгарма жомоктор дагы бар. Турна балдарды көтөрүп, ташып жүргөн элес бар болчу. 3-1 эсеп, азырынча 3-1. Нурай Мусаева Токмок шаарынын тургуну телекөрүүчү тарапка дагы 1 упай алып келди. 5-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн кышкы сериянын 6-туру Ибрагим Топчукбаев Премьер Лига чыгуу үчүн ат салышып жатат. Азырынча 1 упай команданын эсебинде. Командада шанс бар деп туралы, бирок деген жери бар. 2 упай алдыга чыгып кетти телекөрүүчүлөр. Элдияр уулу Тимур Өзгөн районунан. Экранга назар салыңыздар. Арылар жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн арылар уюкка кокусунан кирип кеткен жырткычтардын өлүгүн атайын чайыр, мына көрүп турасыздар, чайыр менен толугу менен каптап коюшат экен, монтип. Жазуучу жана изилдөөчү Ральф Дутлинин пикири боюнча, адамдар мындан бир нече миң жыл мурда ушуга окшош ыкманы колдонуп баштаган болушу мүмкүн. Бир нече миң жыл мурда, дастан. Сиздер бул ыкманын натыйжасын аталышын атагыла. Эмне деп аталат? Бүгүнкү күндө кетти. Мумия, өлүктөрүндө атат да. Жок. Душмандардын ошол ороп коюшкан. Оорулардан сактаныш үчүн деп атат. Бир нече миң. Мумия аткан, мумия да алдын ала жооп бере эле. Жок. Майли такор. Жок, мумия одан башка болушу мүмкүн. До конца мумия дейбиз да. Болду, ал бербейт да. Эми башталып. Жок, бир нече миң жыл мурун. Одан башкачы эмне? Мындай жугуштуу ооруларды да Арылар дейт, өзү уюга кирип кетпесин башка. Уюгуна кирген жардыкты деп атат. Өлүк. Сыртка чыгарбоо үчүн деп атат. Ушул нерсе. Жок, сыртка эмес, ошону өлүгүн деп атат. Өлүгүн ошентип ороп коюшчу дейт. Мумияны не максатта кылган анда? Мумия ошол, мумияны деле ошол сакташ максат. Көмгөн эң эмеде. Оорулардан, жугуштуу оорулардын натыйжасында жок кылуу максатта көмүү эле коюш мүмкүн. Жок, көмгөн десең, бул деле көмүү атат. Көмгөн десең, мына чайыр мына жабыш немелер болуп атпайбы досум? Жерге жабыштырып кылуу. Компресс эмес. Жок, азыр. Компресс болушу мүмкүн, гипс. Жок, бул арылардын ыкмасы да. натыйжасында Адамдардын натыйжасы башка. Жок, не вариант, не кылайын ошондо? Жок, не вариант. Эмнеге бердим суреттү? Жок, не вариант ошондо? Не? жугуштуу оорулар таркап кетти деп атат. Жанагы Ибрагим, ким жооп берет? Мумиялоо. Өзүм жооп берем. Бул сиздин расмий жообуңуз, а? Ооба. Жооп кабыл алынат. Мумиялоо. Арылар өлүктү уюктан сыртка чыгара алышпайт экен да. Ошондуктан аны толугу менен чайыр менен каптап коюшат. Мындай абалда өлүк чирбейт жана арылар үчүн коркунуч жаратпайт. Адамдар муну мумиялашкан. Мумия болчу. Силер минутанын башында эле токтотсоңор болмок. Алдын ала айылдан талкуулайлы деп коюп. Токтотуш керек болчу. Макул эми. Улантылат 6-чы раунд. 6-чы раунд. Мумия бүгүнкү күндө Египеттеги фараондордун айрымдары дагы эле мумияланып турганын биз билебиз. Бир нече миң жыл дегенде, демек бул мумияны алып келиш керек. Ошондо пайдаланса болот. Аруки Эргешева Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Чыңгыз хандын чөбөрөсү Хутулун деген кыз болгон. Ушул Хутулун алар үчүн өз үйүрүндөгү жылкылардын санын көбөйтүп алган экен. Алар үчүн. Киндир бирөөлөрдү назарга тутуп атам. Елизавета биринчиге келген алардын арасында Фредерик жана Карл Габсбургтар, Роберт Дадли жана Иван Грозныйдын дагы ысымдарын жолуктурууга болот. Алардын арасында. Ал эми суроодо
өлкөбүздө биздин өлкөбүздө эзелтен бери салтка ылайык алар ар кандай сыноолордон өткөрүлүп турганын дагы билебиз. Сиздерге суроо, кимдер жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти. талапкерлерби? Саяпкер эмеспи? Саяпкерлер же жылкыларбы? Жылкылар эмес. Жылкылар эмес болсо аттарына коюп ошолар үчүн дегенде мен ошол ой келди баячы. Жылкылар Ошондо Хутулай бул Жылкыларын алар үчүн көбөйткөн дейт. мындай ошо талапкерлер балким ошол Алар кыздын себеби кабылын менен бере көбөйтүп турганчалык. алар себеби менен көбөйтүп алган деп атат. Алардын себеби менен үчүн жылкыларды көбөйткөн дейт. Менин байлыгым ушунчалык, менен дагы бай бирөө керек деген сыяктуу мындай. Алар үчүн жылкыларды Ошол көбөйткөн. кызга мындай талапкер Ким үчүн көбөйттү алар үчүн? Күйөө балдардын Жок, эмеси. жылкылар деген Кыргыздарда ар кандай сыноо эмелер бар го. Туура айтасың. Күйөө балдар эмеспи? Жуучулар. жуучуларбы? Жуучулар. Талапкерлер. Иван Грозный бу дегендер Елизаветага Елизавета колун сурапчы. Бирок олар бирге жашаган эмес. Болду ушул. Себеби Чыңгыз хандын кызына келгенде менин байлыгым мынча жылкы бер деп туруп, жылкы бер деп туруп тийбей кое берген да. Бирок жылкылар деген сөз болуп атат. Алар үчүн жылкыны көбөйткөн. Жуучулар. Алар үчүн жылкы көбөйткөн. Жуучулар. Елизаветанын колун сурап келген жуучулар досу. Ким ошондо? Жуучулар. Ошо Иван Грозный, Жок, ошондой Фридрих соон дегендер. Азыр Кыргызстанда дагы бар деп атат. Биз азыр барсаң, сени сынайт да досум. Убакыт бүттү. Ким? Эржан. Ибрагим. Ким жооп берет? Бул суроого Эржан мырза жооп берсин. Алар кимдер? Эржан. Бойдоктор деп. ошол Хутулундун колун сурап келген жуучулар болушу мүмкүн. Жуучулар. Себеби бул ошол жуучулардын байлыгы канчалык эме болушунун алдын ала менин байлыгым ушунчалык деген сыяктуу жылкылардын санын көбөйтүп эме кылган. Азыркы учурда бизде дагы мына күйөө балдарды баягы отун чаптырып, же ар кандай эмелер мына кыргыздардын неме сыноолордон өткөрүшкөн да. Ооба. Демек алар кимдер? Колун сурап келген жуучулар. Мен дагы бир жолу сурап атам. Алар кимдер? Күйөө балдар. Күйөө бала болууга талапкер мырзалар. Жених. Жуучу ошо кирет дейт. Жооп кабыл алынат. Елизавета бирге келген алардын арасында Фредерик, Роберт Дадли, Иван Грозный дейт, Хутулун дейт. Алар үчүн өз үйрүндөгү жылкылардын санын көбөйтүп алган дейт. Бизде болсо ар кандай сыноолордон өткөн алар дейт. Туура жооп. Күйөөлүккө талапкерлер. Жооп негизинен туура, ошон үчүн конкреттүү айтыш керек. Эржан мырза, Эржанда бар эле, болгону бул мындай чалгып кетти Элжанчы. Бирок кылды, бияла да деди го. Эми караңыздар, мен түшүндүрүп коеюн. Хутулун эмне үчүн жылкылардын санын көбөйтүп алган? Хутулун мындай шарт койгон Эржан. Күйөө балдарга. Бирок мен оюмча Кимде ким мени менен урушуп, кыз айтып атат. Мени менен мушташып жеңсе мен ошого турмушка чыгам деген. Хутулун ушундай боевой кыз болгон экен Эржан. Мен сүрөтүн мындай болжолдуу сүрөтүн көрдүм. Силер көрсөтпөйлү коюн, коруп кетесиңер. Кимде ким мени жеңсе мушташтан Ибрагим. Мен ошого тием деп тур, бирок эч ким жеңе албаган экен. Бир эмеге мушташка 100 жылкы коюптур. Демек, эсеп 3-3. Команданын ичинде бойдоктор болбогон, бойдоктор бар да, биз Эржан бойдоксузбу? Демек сизде 7-чи раунд. Эржан бойдок, калганыңыздар үй бүлөлүү. Ибрагим, мен деле бойдокмун. Тойго чакыр элекмин го сизди. Сен бойдоксуңбу? Вай. Канчага чыктың? 30га. Европачы болуп кетиптир го. Европага көп бара бербе сен. Каяка? Европага бара бербе көп. Сага ошо Хутулунду жөнөтүш керек экен. Талабек Касымов Араван районунан сиздерге каршы суроо берет. Бул жерде ракетанын жан башындагы мындай реактивдүү эмеси бар го, двигатель. Ошонун чоңураак атайын сүрөтүн да көрсөтүп атам да. Эми караңыздар. Заманбап ракеталардын тездеткичтеринин туурасы, тездеткич деп коюптур. Кандай десек болот? Реактивдүү бир аппараты да, шайманы. Эки жакты, эки капталындагы. Ушунун туурасы эмне үчүн так ушундай өлчөмдө экенин изилдесеңиз, ал темир жол рельстеринин аралыгына барып такалат. Тарыхы дейт. Стандарт бар экен да өзүнчө. Темир жол стандарты болсо, байыркы Римдин согуштук арабаларынын изинен алынган дейт. Темирлан. Бирок Рим арабаларынын туурасы эч кандай математикалык эсепке эмес, башка бир нерсеге эсептелип негизделген бакта эле. Эгер бул өлчөм башкача болсо, Рим армиясы
көптөгөн согуштарда ийгиликке жетмек эмес. Ал эми бүгүнкү ракеталар туннелдерден өтпөй калмак. Өтө албай калмак экен да. Эми силерге суроо. Рим арабаларынын туурасы эмнеге карап аныкталган жана бул стандарт кантип бүгүнкү космостук кемелердин формасын чектеп келет? Демек, тарыхка назар таштайт экенбиз. Арабалар эмнеге расчет алып жасалган дейт. Кетти минута. Аттын басканына уже. Аттын баскандан биягынан карап туруп, эки жагынан. Жанаша баскандагы аралыгы да экөөнүн Эмнеге карап турат да? кимештага керек, алыста болуп кетпеш керек дегендечи. Эки ат арабанын ортосунда кетиш керек да. Если эки ат мисалы үчүн широкий болсо, ондан узкий болсо эки ат неме болуп калат да. Асалбай калат. Аттын мемеси менен Аттын аттардын аралыгына. Эки аттын аралыгына. Бир аттын ширинасына, эки аттын аралыгына. Дагы эмне болушу мүмкүн андан башка? Азыр темир жолду карасак, примерно 1,20 да. Бир кадам таштасаң чоң, майда кадам таштасаң эки ат. Аттыкы дең, а? Ооба, эки ат. Ат примерно 60 сантиметр да. Жок. Эки ат коюп туруп, Эки аттын баягы немеси. аралыгы. Бири-бирине тоскоолдук кылбаш керек. Биринен алыстап да кетпеш керек. Жок, пойыз жол вагондордо, может, аттар таткан жолдор билерден. Баллондун диаметрин мисалы үчүн азыр поезддун баллонун аттон Ошол айтылат, ракета айтылат. алып тарткандай болот да мына. Ибрагим мырза убакыт аяктады. Ибрагим. бул суроого Бакыт мырза жооп берсин. Бакыт али. Урматтуу баштоочу, биз команда менен ушул ойго келдик. Байыркы римдиктер эки аттын өлчөмүнө карап темир жол курушкан да. Арабаны дөңгөлөгүнө окшогон эме кылышкан, расчет алышкан. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бүгүнкү күндөгү космостук ракеталарынын стандарты жана темир жолдун стандарты байыркы римдиктердин арабаларынын стандартынан негизделген. Бул болсо албетте алдыдагы аттарга карап эсептелип чыккан. Себеби аттардын туягына арабанын жүрүшү туура келиш керек болчу. Эмне үчүн туннелдерден бүгүнкү күндө ракета батат десе, ат араба дагы туннелден баткан. 4-3 эсеп. 8-чи раунд. Командага Бактали 2 упай алып келгенге себепчи болду. Биринчи жолу ойноп атат. Бул жакшы көрүнүш десек болот. Мындайча айтканда, бул жерде азыр кимдин суроосу калды? Нурбай Чолпонбаевдин суроосу калды. Тыныбек Алмазбек уулунун суроосу калды. Нурбай Чолпонбаев силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. 1995-жылга чейин дата сызыгы, убакыт сызыгы, орусча айтканда линия перемены дат. Кирибати өлкөсүн 2 бөлүп өткөн. Батыш жагы чыгыштан 1 күнгө 24 саатка эрте болуп калган. Ошол сызыкты эсептешкендечи. Биринчи бөлүгү батыш Гилберт аралдары, бул борбордук жана батыш бөлүгү, Австралия менен 1 күндө болуп калган. Экинчи бөлүгү чыгыш Феникс аралдары жана өзгөчө Лин аралдары Гавайи менен 1 күндө болуп калган. Кирибати өлкөсүнүн президенти Тебуроро Тито чыгыш тарабын 24 саат алдыга жылдырган. Себеби бир эле өлкөдө 2 саат болуп калып атат Ибрагим. Демек бул бир убакыт алкагына киргизген президент. Мындай өзгөртүү 3 натыйжа алып келген. Биринчиси, өлкөдө бирдиктүү иш графиги пайда болду. Экинчи, экономикалык импульс негизги өнөктөштөр менен байланыш жакшырды. Бул Австралия, Жаңы Зеландия, Азия. Сиздер болсо үчүнчү натыйжасын таап бериңиздер. Кетти минута. 3 жакшы натыйжа деп атат. 24 саат бирдей кылып койгондо деп атат. Мурун 2 бөлүнүп калган экен эле. Биягы башкачараак болчу. Бул тетистен жарымын башкача Жок, бириктирип коюптур. Бир өлкөнү саат 1 час ойып койгондо мурун эмне болушу мүмкүн? Иш күндөрү анда бирөө 1 күн мурун эс алып 2 сааттан 12 сааттан түнкү жумуштар, күндүзгү жумуштар. Жок, аны айтты. Экономиканы айтты. Экономика айтты ону. Военный точка коргонууга караган болсок, мисалы үчүн трибуна көтөргөндө немелер бирдей жакшы болушу мүмкүн. Бирдей болушу мүмкүн. Дагы натыйжа экономика. Бир мамлекет 2 жолу, мисалы үчүн 2 уйкуп туруп телевидение болор эмес да. Мен жашан жакшы түшүнүп алдым. Биринчи Суроо мындай болуп атат. Например, Кыргызстанды бөлсөк, Бишкекте бүгүн 15 февраль болсо, Ошто 16. Ошонун
бир кылтат да. Бир кылып койду. Эми эмнеси Саатын бир кылып койду, саатын бир кылып Өзүңүздүн койду. өзүнүн каршылыктарыңызга карайлам да. Ооба. Эмне каршылыктар бар? Бизде бир да азыр мисалы. Азыр бул какой-то майрам сайрам ошол сыяктуу майрам мындай жок, белгилүү майрам даталар Дүйнө менен менен азыр эмес. айтты, баштабач айтат. Дүйнө менен неме жакшы болду, экономика жакшы болду атат. Ооба. Дүйнө менен байланыш неме экен? Уйку. Дем алуу күндөрүбү же? Дем алуу кандай? күндөрү айтты да, Жок, иш убактар бир болду деди, ишке айтты да. Байырда менен байланыш жакшы болду, экономика өстү. Үчүнчүсү Ибрагим ким жооп берет? Кирибати бул аралдарда жайгашкан мамлекет да. Тынч океан тараптагы аралдарда жайгашкан мамлекет. Микронезиядагы. Дастан жооп берсин. Дастан. Үчүнчү өзгөчөлүгү натыйжасы эмне болду? Убактыны жылдырууда. Негизи аралга туристтердин көп баруусун билебиз. Эс алуу багытында жумуш сапары менен болсунбу. Анан ал жерге транспорт маселеси биринчи кезекте каралат. Ошол эле самолеттордун учуусу. Ошол жерде даталардын туура келтирүүлүүсүнүн негизинде ошол аралга авиа каттам дейбизби? Ошол аралга туура багыт, туура мүмкүнчүлүк, туура жол берген болушу мүмкүн деп атабыз. Жооп кабыл алынат. Урматтуу билермандар, бул сааттын жылдырылышы Кирибати өлкөсүнө ушундай өзгөчөлүк алып келди. Жаңы күндү, жылды биринчи болуп тосуп алган дүйнөдөгү жалгыз өлкө болду. Биринчи күн ушул өлкөдөн кетет. 1 февраль, 1 март, же болбосо 2026 жылдын эсебин ушул өлкөдөн эсептейбиз биз. Күн ушул жактан чыкты деген сөз. Япониядан дагы нары турат да. Биз Японияны күндү биринчи көрөт дейбиз да. Бул Япониядан дагы нары турат. Нурбай Чолпонбаев телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди жана кайрадан теңдешүү 4-4. Оюнуланат 9 раунд. 9 раунд. Эржандын өкүнгөнүнө караганда туурараак вариант бар беле, Эржан? Менин оюмча ошол бул эме Кирибати өлкөлөрү жөнүндө адашпасам 2 күн же 3 күн мурун окудум эле мен. Баягы жаңы жылдын биринчи келиши, эң акыркы кайсыл эме болот, күндүн чыгышы батышы. Ана мен майрам жөнүндө бердим вариантты. Адаштыңыз эмес, эстей албай калыпсыз сиз. Ошо жаңы күндү, жаңы жылды биринчи тосуп алган өлкөдөн Арген Абдиназаров Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Өзүнүн көп маданияттуу командасы жөнүндө, же болбосо командасынын ар түрдүүлүктү сүйлөп жаткан Юрген Клоп төмөнкүдөй пикирин билдирген. Дастан, билесизби Юрген Клоп? Тренер. Оюндардын алдындагы машыгууларды Мане, Салах сыяктуу оюнчуларга 2 минутта эрте бүтүрүүгө уруксат берүү мен үчүн көйгөй эмес. Бул убакта алар өздөрү үчүн абдан маанилүү болгон бир жумушту аткарышат, дейт Клоп. Сиздер Клоп назарга туткан ошол ишти таап бериңиздер. Кетти минута. Алдын ала мүнөттөн мурда жооп даяр. Так жооп кабыл алынат. Так жооп. Ким жооп берет? Сиз ошондо бизден эмнени сурап атасыз, ошондо мен жооп берейин. Айтсаңыз, мен 2 минут дегенде алдын ала жооп бере берейин азыр. Юрген Клоп назарда туткан ишти сиздер Бул 2 минут көп берилеби же бул намаз жөнүндө? Намаз, дарат, намаз. Ишеним менен байланыштуу. Орозо, намаз ушундай убактарына ошол динине мен мемем жок, бемарал окуй берсин. Мен убакыт нем эмес деген мен айткан. Ибрагим мырза, мен так жоопту күтүп атам. Эмне бир сөз менен айтыңыз. Бирөөнү айтыңыз. Намаз. Жок, сиз азыр 2 минут эрте деп атасызбы? Ооба. 2 минут эрте болсо, орозо. Орозо. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Мане Салах ар дайым оюндун алдынан дарат алып оюнду баштоону адат кылган. Дарат менен орозо бул бир айда бир келет. Булар ар дайым экен. 5-4. 5-4. Оюнулантылат 10 раунд. 10 раунд. Оюндардын алдындагы машыгууларды мен дагы кайталап коеюн. Оюндардын алдында машыгууларды Мане, Мухаммед Салах сыяктуу оюнчуларга 2 минут эрте бүтүрүүгө уруксат берем деп атат. Көрдүңүзбү? Тыныбек Алмазбек уулу. Лелек районунун тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Кыргыз тарыхында
өз ысымын алтын тамгалар менен жазып кеткен белгилүү саясий ишмер бул Исхак Разаков жөнүндө. Биз тарыхта калган инсандардын жасаган иштери үчүн мындай аларга мындай кээде рахмат айтабыз, Алардын кылган иштери жөнүндө биз маалыматтарды алып турабыз. Билерман Ордого дагы Исхак Разаков тууралуу аябай көп суроолор келген. Эми Исхак Разаков чогулуштарда тиешелүү бир учкул сөз айтып жүргөн. Ал медицинада кандайдыр деңгээлде тиешелүү болуп кетет. Медицинага дагы. Мисалы үчүн Разаковдун сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздөрү, өткөндө дагы бир сөзүн бул жерде талкууладык. Бирок Исхак Разаковдун багыты медицина эмес болчу. Бул сөздү айтуу менен. Ошол муундагы жөнөкөй адамдан баштап илимий докторлор да бул сөздү Разаков туура эмес сүйлөп алды, адашты деген эмес. Тескерисинче туура деп көпкө чейин колдоп, газеталарга байма чыгарып турушкан. Разаковдун бул айткан учкул сөзү кайсы сөз болушу мүмкүн? Муну кыргыз эл акыны Аалы Токонбаевдин белгилүү цитатасы менен уйкаштырсак дагы болот экен. Эми сиздерге суроо. Өлбөй тирүү калуунун дарысы эмне болушу мүмкүн? Разаковдун ою боюнча кетти минута. Точно талкуулайлы. Медицина кандай тешесиң? Эмгек. Көп физикалык неме эмгек кылсаң, операция кылсаң может. Дагы эмне бар болушу мүмкүн? Дагы эмне болду эми? Вариант кылбай. Эмгек андан башкачы? Ал сөзүн эстейт. Мен билем. Сен билесиң? Эмгек. Билем, эмгек. Жок. Медицинага тешесиң. Дагы өлбөй тирүү калуунун дагы эмнеси деди? Бир жолу. Дарысы деди, Дарысы деди. Эмне болушу мүмкүн? Эмгек дагы. Бул эмне деп Жок, талкуулайлы эмгек, мисалы спорт. Өлбөй тирүү калуун эмне? Өлбөй тирүү калуунун дагы бир эмеси дейт. Дарысы. Элге жакшы кызмат кылуу, элге эмгек кылуу. Өлбөй тирүү калуу дедиби? Ооба, өлбөй тирүү калуунун тарыхта изин калтыруу деген калтыруу эмеспи? Эмгек эл эмеси эмеспи? Тарыхта эл үчүн иштөө эмеспи? Жок, талкуулоо эмес. Эмгек да ошол. Бир сөз менен эмгек. Билесиң ташна? Адал эмгекти. Эмгек. Эл эскерет сен. Жок, андан башкачы. Жок, дагы бирөө. Баягы сөз бар го. Ордон алайлы. Жок, алыштын кереги. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин. Ушул эмгек да. Ошол Аалы Токонбаевдики ошол. Ибрагим, убакыт бүттү. Ибрагим. Тимурлан Маматов. Каты болсомо. Тимурлан Маматов. Бир кайталап коюңуз, акыркы цитатаңызды, ошо мен улап коем. Өлбөй тирүү калуунун бир гана дарысы бул эмне? Эмгек. Эмгек. Медицинага келип байланыштыра турган болсок, эмгек кылуу бул кыймылдоо, кыймылда жүрүү, физикалык кыймыл жасоо деген туюнтат. Аалы Токонбаев кайсы белгилүү цитатасы бар? Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп эмгекке басым жасайталды. Ибрагим Топчубаевдин командасына кандай цитата кылсак болот азыр ушул тапта? Команда Тимурга ишене бергиле деген цитата. Бул эмгек жооп тура. Эмгек. 5-5 эсеп. Мээримбек Тургунбаев Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Чечүүчү 11-раунд. Кайсы тарап алты болот экен көрөбүз. Көрүп турганыңыздар Mercedes-Benz T80 модели. Бул унаанын дизайнери Фердинанд Порше болгон. Порше. Mercedes-Benz T80 бир эле нускада иштелип чыккан экен. Бир эле нуска экземпляр Тимурлан. Анын башкы максаты рекорд жаңылоо болгон. Ошол максатта бир эле экземпляр чыккан. Бирок унаа сыноодон өткөн эмес, сыналган эмес. Ошончо убакыт, ошончо акча коротуп рекорд жаңылоо ниети менен чыккан унаа олуттуу бир себептерге байланыштуу сыналган эмес экен. Эми сиздерге суроо. Бул унаа кайсыл жылдары чыккан жана эмне себептен сыналбай калды? Дүйнө жүзүндө дүңүрөп аткан бул кетти минута. Жылдары да болот, жылдар. Согуш жылдарыбы? Согуш жылдары болушу мүмкүн ба? Ошол жылдары болушу мүмкүн. 45 жылдары. Ошол паталаш жолдор жок болуп калып, эми Германияда уруш болгон да. Жолдор тура эле ушул вариант. Паткалаш жол болуп калган, согушка бурулуп кеткен. Согушка бурулуп кеткен. Согуш болуп кеткен да 45 жыл. Себеби жылды факт сураш кыйын болчу да. Не рекорд кылайын деди. Жол тез боюнчачы. Тегиз жол болсо анан түшүнчү. Ошол кайсы жылдары 45 дам кайсы вариант? Согушчуна тыйылган. Мерседес ошол убакта барбы? Бар эле,
бар эле, бар. 18-19-чу. 18-19 эмеспи? Жок, Биринчиден согуш. 39-дан башталды. 39-жыл, 1900. Жок, бул 39 Porsche. Жок. 18 жылдары 18 жылдары мындай деңгээлге жете эле башталды, жете эле. Орус империялары 35 жылдары, 45 жылдары. 39-дан баштап 45ке чейин. Дагы кайсы бар эми? Дагы кайсы жылдары? Дагы кайсы жылдары болушу мүмкүн? Будан негизи мындай ката жасалган эмелер эмес. Ооба, ошол эле болду. эмне себептен Себептен дебеди. Себептен Ибрагим. Деди, кайсы жылдары? Себебинен сурап. Ибрагим, Мен акыркы сиз өзүңүз жооп бересиз, ким жооп берет? ордодон жооп алсак, неме алсак болобу? Болбойт. Болбойбу. Эмнеге? Болбойт. 5-5. Болбойт. Мен өзүм жооп берсе кылып көрөйүн, эми тагдыр чечүүчү, оюнду чечүүчү раунд болгоnuна байланыштуу дагы. Жоопкерчилик өзү албайм мен негизи. Алайынчы болуп турмайын. Азырам алып бир балада калдым. Жооп бериңиз. Бул токтолгон вариантыбыз бул ошол экинчи дүйнөлүк согуш, жалпы айтканда ошол 39-45 жылга чейинки дүйнөлүк согушта айтылып кетти. Себеби эмне үчүн? Себеби ошол учурда Германиянын жолдору такаланып, сыналуучу жолдор калбай калганчылыгынан дагы ушул деп ойго келдик. Биринчи ошол. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. 1939-жылы дүйнөлүк экинчи согуш чыгып кетип, бул унаасын албай калган 6-5 эсебинде команда премьер-лигага чыкты. Менимче Ибрагим мырза 2-3 жылдан бери сиз премьер-лигага чыга элексиз. Биз өзү жогорку лигада элек. Кийин түшүрүп койдуңуз бизди. Анан премьер-лига дей бердиңиз, жаш балдар келип өтүп кетти биздин аркабыздан. Эми бул аракетке жараша да 6-5 команда жеңди. Жакшы. Оор ситуациядан команда чыгып кетти. Мен учурдан пайдаланып досума бир кайрылуу. Бул жигит буйруса Кыргызстанга эң мыкты кадр болом деген максаттар бар. Ушул жигитке татыктуу жубай боло алам деген кыздар досуңуз жакында үйлөнүш керек. Өзгө татыктуу кыз таппай жүрөт. жардам сурайбыз. Болбосо биз ойнойбуз. Ушу досуңузга өзүңүз татыктуу деген кыздар жазсындар. Тойго даяр, Куда каласа. Бала тойго даяр. Астына Instagram чыгарып койсоң. Болду, мейли. Бизден ушу жардам болсун, рекламасын кылып берели. Эми 30 жашка чыгып туруп үйлөнбөсө болбойт. Европага да кетип атат, ал жактан кайра келип атат, же ал жактан үйлөнбөйт, же бул жактан үйлөнбөйт. Татыктуусун таппайт. Татыктуусу келгенде бул өзү да татыктуу болбой калдым деп отказ кылган учурлар болду. Эми идеалдуу эч ким жок. Бирок Кудайдан жакшы бир кызды сурашың керек. Анан аракет да кыл, отура бербей. Болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, демек Ибрагим Топчубаев командасы ушунча убакыттан кийин премьер-лигага чыкты. Куттуктайбыз команданы. Семетей мырза, оюндун жүрүшүнөн кыскача сиздин оюңуз жана кайсы билерман өзгөчө ойной алды жана кайсы суроо сиздерге жакты? Урматтуу алып баруучу, жакшы оюнга көп болду. Командасы көп оюндар бою аракет кылып, мына бүгүн премьер-лигага чыгып олтурат. Оюнда динамика бирок байкалды. Байкалды, талкуу мыкты жүрдү. Мыкты даярдыкта келишиптир. Андыктан мына натыйжа көрсөттү аны. Команданы куттуктайбыз жеңиш менен. Ушул курамды сактап калышына биз тилектештигибизди билдиребиз. Анткени мыкты талкуулаган, мыкты көп окуган, изденген балдар топтолгонсуйт. Андыктан ушул курамды бузбаш керек. Ибрагим бүгүнкү оюнда ак жолтой болду окшойт. Бакыт деген жигит келген экен. Ушул мырза биринчи упайды дагы командага алып келди. Бул өтө чоң аура жаратып койду да. Бүгүнкү ломбард жөнүндөгү суроосу бизге аябай жакты. Бехруз Бердаловду куттуктайбыз. Биздин көрөрман Ташкент шаарынан Ломбардия аймагы жөнүндөгү суроосу. Ибрагим мырза, экөөбүз сөз. Оюн кандай болду? Кайсы суроо жакты? Оюн негизи ошо биз ойлогондой эле мындай жакшы маанайда өтөт деп ниет кылдык эле, жакшы маанайда өттү. Суроолордун баардыгы көпчүлүгү эле мындай логикага таянган жакшы суроолор болуптур. Мага өзүмө жакты. Жеңгенибиз үчүн гана эмес, негизи. Арасында ошо Бекбур Бердаловдун суроосу да биздин командага көбүнө жакты, ломбард. Анан мына Исак Разаков атабыздын суроосу дагы, эмеси дагы, сөзү дагы маанилүү болуптур. Биздин көпчүлүгү ошо Бекбур Бердаловдун ошо ломбард жөнүндөгү
суроосуна көп жакшы болгондугунан ошол суроону тандайбыз. Бехурус Бердалов команда тарабынан дагы нукта суроо эзип табылды. Куттуктайбыз Бехурус мырзаны. Куттуктайбыз Бехурус. Бизге ар дайым пикирин жазып, Инстаграмда, Ютубта ар дайым активдүү. Кийинки оюндардан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Görüşkünçe assalamu alaikum.